Мына шаарда жол кире накталай эмес төлөмгө өткөнүнө 2 айга чукулдап калды. Социалдык тармактарда ошол Бишкек мэриясы накталай эмес төлөмгө өткөндөн кийин чыгашага учурады деген дагы бир топ кептер айтылып атат да. Буга сиздин жообуңуз кандай болот? Мына ошону өткөндө социалдык сеттерде чыгып кетти, ущерб болуп калыптыр 136 миллион. Бул ущерб эмес. Бул биз автобустун азыркы тарифи 11,5 сом болсо, бул автобустар мурда 80 автобус жыкса муниципалдый, азыркы кезде 260 автобус чыгып атат. Ушул автобустар көбөйгөн сайын ошонун субсидиясынын разницасы. Эмки жылга биз азыр тарифти да карайбыз, эмки жылда субсидияны да карайбыз. Ошону ар кандай мааниде түшүнбөй айтып аткандар да бар. Бул субсидиянын разницасы. Бу жерде мамлекеттен ушерб жок, местный бюджеттен ушерб жок. Муну биз бир топ кызыккан органдарга да түшүндүрүп бердик. Алар туура түшүнүп атат. Бу жерде ушундай маселе.